эки этап менен өткөзөлүп, президент менен сүйлөштүм. Биринчи этапта биринчи түздөн түз айыл өкмөтүнүн башчыларын шайлоодон өткөзөлүк, анан кийин ошону карап туруп, анан кийин экинчи этапта мэрдин шайлоосун. Эмнеге антебиз? Эмнеге биз 1-2 этапка бөлөбүз? Биз деген түздөн түз айыл өкмөтүнү, мэрди 2400 жылга чейин шайлап эле келгенбиз. Шайлап эле жүргөнбүз, жакшы эле шайлап, эч ким адашпай эле жакшы, алар деген өзлөрү дагы бир подконтрольный, подотчетный болуп, ушул жергиликтүү кеңештерге дагы жакшы ушинтип иштешчи. Эмне үчүн биз азыр ошол практиканы кайрадан коркуп атабыз? Ошол эле практикага кайрылып, ошону эле кайрадан баштаган ордуна биз кайрадан бир жаңы нерсе катары эле биринчи этапты киргизелик, анан экинчи этапты киргизелик деп атканы. Мен ойлойм, бул деген кереги жок. Мунун баары тең түздөн түз баягы айыл өкмөтүн да, мэрди дагы бир этап менен эле киргизиш керек. Ошону башташ керек. Экинчиден, азыр мына айтып аткан дооматтар жанагы криминал аралашып кетет, эл шайлай албайт, ар кандай жанагы талапкерлерге бир коркутуу, үркүтүү дегенде мен мисалы мен ойлойм, бул деген туура эмес, анткени биз азыр партияларды деле көрүп атабыз. Партиянын ичинде деле криминалитет жүрөт, партиялар деле добуш сатып алып атат. Азыр мына бизде айтып атабыз, мэр деген мисалы же айыл өкмөтүгө талапкерлер депутаттардын добушун сатып алууга даяр. Депутаттар өзүлөр добушту сатканга даяр болуп атат. Ошондуктан бул взаимосвязанный бир проблема болуп атат да. Бул жерде жалгыз эле биз мына канча жолу көрдүк. Депутаттар деген өзлөр бир жолу эмес, экинчи, үчүнчү жолу шайлай албай тарап кетип атып, кайрадан бир шайлоо өткөзүп атат. Мына ошол эле Жалал Абад, Токмок, Балыкчы, ошого канча каражат кетти. А эгерде түздөн түз шайлоо болсо, ошондой болмок беле? Болбойт болчу. Мен ошон үчүн мындай дооматтар жанагы криминал аралашат, криминал азыр аралашып жүрөт. Мен үчүн мисалы деген ошол депутаттар башкалар ушу криминал аралашып атат деп коюп, ошону проблема катары кечке айтканы мага таң калсыз. Анткени таң калтырат да, анткени ушундай чоң проблеманы эмне үчүн биз криминал менен күрөшпөй жүрөбүз ушунча жылдан бери? Эмне эле криминалды биз кечке эле проблема катары айтып атабыз, а бирок криминал менен күрөшүү жок. Коррупция менен күрөшөбүз, башкалар менен күрөшөбүз. Криминалды болсо партиянын ичине мүчө катары киргизип атабыз. Ошондой болуп атат, болуп атат. Мына, анан эми Бишкек шаар кеңеш боюнча мына биз деле көрүп атабыз. Ким билет ошолордун программаларын? Мына азыр бизге айтып атат, талапкерлер өзүлөр өзү келип өзүн мындай чыгарган талапкерлер программасы жок. А эмне биз партиялардын программасын билип атабызбы? Алардын айырмасын көрүп атабызбы? Жок. Ким билет, канча партия азыр деген Бишкек шаар кеңешинде отурган? Алардын программалары эмне жөнүндө? Кантип ошол программалар ишке ашырылып аткан? Эч ким билбейт. Мына эч кандай анда бул жерде разницасы деле жок экен. Ошондуктан бул жерде ошолорду доомат катары коюп, жок андай болбойт, ошондун түздөн түз шайлоо болбойт. Аны 2 этап, 3 этап менен өткөзөбүз дегенге мен ойлойм, биз деген макул болбошубуз керек. Биз деген талап коюшубуз керек. Түздөн түз шайлоого биз азыр өтүшүбүз керек.